Assalamu alaikum. Рак же залалдуу шишик оорусу тууралуу сүйлөп бермекчимин. Адам өмүрүн кескин түрдө кыскартуучу бул коркунучтуу оору менен 7 жаштан 70 жашка чейинки ар бир адам ооруп калышы толук ыктымал. Себеби мунун пайда болуу себептери дагы ар кандай болот. Андыктан ар бириңиздер сак болуңуздар. Элестете алышыңыздар үчүн мен муну өрткө салыштырар элем. Экөөбүз тең пайда болгондон тарта айланасындагы бардык нерсени тыптый былгылууга ашыгышат. Бүгүн эки түрдүү сунуш айтмакчымын. Биринчиси рак оорусу менен оорубагандарга сунушталат. Бактыга жараша мындайлар көпчүлүктү түзөбүз. Экинчиси болсо ушул ооруудан жабыркап жүргөн бейит таптарга сунушталат. Демек, эгер сиз эч качан рак болбогон болсоңуз, 3 нерсени аткарышыңыз керек болот. Буларды аткаруу менен биринчиден ушул оорудан жана башка өтө көп зыяндуу оорулардан алыс болосуз. Жана мүмкүн болушунча ден соолугуңузду жакшырта аласыз. Ден соолукту жакшыртуу врачтын эмес, ар бир адамдын өзүнүн иши экендигин унутпаңыздар. Дарыгер сиздеги ооруну гана бир аз чегиндириши мүмкүн, бирок ден соолугуңузду жакшыртып бере албайт. Менин айткым келген 3 сунуштун биринчиси бул сиз үчүн зыяндуу деп эсептелген бардык зыяндардан мүмкүн болушунча алыс болушуңуз керек болот. Эң аз дегенде 3 мисалды келтире аласыздар. Анан организмдин табигый муктаждыктарын күн сайын толуктап туруу. Мисалы, ар күнү күнгө чыгуу, жетиштүү өлчөмдө уктоо, керектүү өлчөмдө суюктук ичип туруу, анан тамак аш дегендей жана башка ушундай бизге эмне керек болсо ошонун баарын алышыбыз керек болот. Анан үчүнчү эң маанилүү сунуш бул стрессчи, бизче айтканда кыжаалатчылыктан мүмкүн болушунча өзүңүздү арачалашыңыз керек болот. Албетте көйгөйлөр дайыма болгон, мындан кийин дагы болот. Аларды ойлобоңуз дегенден алысмы, бирок көйгөйдүн ичине биротоло кирип кетпеңиз. Сиз үчүн маанилүү болгон нерселердин баш сабында албетте сиздин ден соолугуңуз дагы турарын унутпаңыз. Эми эгерде сиз рак оорусу менен ооруп калган болсоңуз, бул сыноо Кудай дагы күчтүү адамдарга чоң сыноолорду берет. Сизге айта турган эң маанилүү сунушум бул биринчи кезекте чечим кабыл алуу. Ал кандай чечим десеңиз, акырына чейин күрөшүү. Бул сиз үчүн эң туура арга болот. Эмне кылыш керек болсо, ошонун баарына даяр болуңуз. Анан экинчи эң маанилүү нерсе, дарыгер эмне деген болсо, ошонун баарын толугу менен аткарышыңыз керек болот. Анткени ден соолукту дарыгерден жакшыраак билген бир дагы адам жок. Үчүнчүсү, Кудайдан тилешиңиз керек болот. Фатиха деген сүрөдө шыпа бар. Бул дарыгер айтышы керек болбогон сөз болсо да, сиздер дагы, мен дагы ошол мусулман болгондук үчүн сунуштап кое бердим. Ушул сүрөнү тез айтып жүрүшүңүз керек. Андан сырткары таза ушул медициналык сунуш экөөсүн айтып өтөйүн. Биринчиси, углеводдорду билесиздер, эки түрдүү болот. Биринчиси тез сиңе тургандар, экинчиси шашпай. Тез сиңе турган углеводдордон тагыраагы бардык шириндиктерден жана камыр тамактардан алыс болушуңуз керек болот. Анткени рак дал ушул азыктар менен азыктанат. Рак клеткалары ушундай азыктарды жеп көбөйүшөт. Мүмкүн болушунча ушул азыктардан алыс болуңуз, четтеп туруңуз. Экинчи эң маанилүү сунуш бул мүмкүн болушунча ачкалыкты узартыңыз. Күн сайын эч кол дегенде 15 сааттан ашказанды бош коюңуз. Ошондо буюрса сиздин мүмкүнчүлүгүңүз көбөйөт ооруну жеңгенге карата. Анан булардан дагы ашып дагы да ден соолук үчүн көбүрөөк нерсе кыла алам десеңиз, анда дагы эки нерсени сунуштамакчымын. Негизи ооруган адамдын абалына түшүү мүмкүн эмес, бирок ар бирибиз мүмкүн болушунча аларга күч бере турган сөздөрдү айтышыбыз керек. Мен дагы ошол нерсени кылганга аракет кылып жатам. Демек, акыркы эки сунушум: биринчиси китеп окуу. Анткени китеп окуган сайын адам кыялданат. Анан кыял аркылуу өтө көп нерселерге өзүн түртүшү мүмкүн. Жана мисалы, бир китеп окуганда адам бир адамдын өмүрүн жашашы мүмкүн. Ошондо мисалы 10 китеп окуган болсоңуз, 10 адамдын өмүрүн жашагандай болосуз. Балким 100 жылдык өмүрүңүздө 500 жыл, балким 1000 жыл жашаган адамдай жашап өтүшүңүз мүмкүн. Күндөлүк эмне үчүн керек десеңиз, биздин акылыбызда ушунчалык таштандылар көп болот. Ошолордун баарын жок кылып туруш үчүн ойлорубузду кагазга жазып турушубуз керек. Ошондо буюрса баары сиз үчүн
жагымдуу болот, сиз үчүн туура аргалар өзүнөн өзү эле пайда боло баштайт.